эң биринчи суроосу ушул. Сол жакта кайра айтам. Кичинекей жашыл кулпуча сүрөт. Кичинекей жашыл кулпуча сүрөттүн жанында кенедей болуп И деген турат. Эгерде силер телефон аркылуу кирип аткан болсоңор, анда ортодо бир номер жазылып турат. Ошол номерге эле бирок узагыраак эле басып турсаңар, ошол номериңер копироваться этилип калат. Көчүрүп аласыңар да. Же болбосо И деген жерде, ким компьютерден отурган болсо, И деген жерге бассаңар, ошол жерде бүт информация көрүлгөн. Бул конференциянын номери, конференцияны ким өтүп жатат, паролу, анын алдында дагы ушул ссылкасын, шилтемесин көчүрүп алуу деген жери бар. Көчүрүп алып туруп, мен көрсөткөндөй эле WhatsApp аркылуу окуучуларыңарга таратасыңар да сабакты баштайсыңар. Так, бул биринчиси. Андан кийин сабакты баштаганда, кадимкидей эле бул видео аркылуу ортоңордо болгону экран эле бөлүп турбаса, кадимки эле класста отургандай эле сүйлөшө бересиңер. Андан сырткары мурдараак ортодо 4 бурчтук жашыл стрелка өйдө карай болуп турганын жанында окуучуларыңардын тизмеси көрүнүп турат. Ошого басасыңар. Бассаңар окуучулардын баардык тизмесин көрүп, ким эмне кылып атат, ким бүгүн сабакка катышып атат, же болбосо ошол жердин эң алдында, бүт списоктун алдында үндөрүн өчүрүп коесуңар. Ошол жерден өчүрөсүңөр баарынын. Анан кайра күйгүзүп койсоңор болот. Же болбосо ар ким өзү кол көтөрүп, мен сүйлөйм деп, же микрофонун күйгүзүп алып туруп сүйлөсө болот. Так, андан сырткары бул ушул группанын ичине 100 киши батат. Азыркы кезде баарыңар 100 киши отурасыңар. Толук 100 болду. Ашыгы кире албайт азыр. Андан ашыгын киргизем десем, ал үчүн мен акча төлөшүм керек. 100дү киргизиш үчүн меники дагы силердикине окуучуларыңар 40, 30, 20 болушу мүмкүн. Ошончо баарын тең батырып, бир маалда көрө аласыңар. Андан сырткары бул жактан список менен балдарыңар тактап алганга, үндөрүн өчүрүп күйгүзгөнгө, ошол управление участниками деген жерден кылдыңыздар. Андан кийин ортодо жашыл 4 бурчтук стрелкасы өйдө карап турган жер менен, ал жерде мен эле басам азыр, эч ким баспайт. Мен бассам, ал жерде менин компьютеримдеги кайсы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалансам болот доска менен, кайсы мүмкүнчүлүктөр менен бөлүшсөм болот, мүмкүнчүлүктөр көрүнгөн. Мен азыр эң биринчи доска менен бөлүшөм. Менин ак доскам бул. Доскага кадимкидей эле башкаңар ачып алдыңар, Башка бирөө ачып алса, анда өзүңөр жаза албай, башкара албай каласыңар доскаңарды. Ал башкалардын мүмкүнчүлүгү болуп калат. Мынакей бул жерде текст деген сөз жазылып турса, ал жерге мен бүгүнкү датаны, бүгүн 27/3/20 датаны кадимкидей эле доскага жазгандай эле класстан ушинтип жаза бересиңер. Класстык иш. Мен Германияда болгондуктан менин тамгаларым только латинский тамгалар, кириллицам жок, орусча тамгалар менен жаза албайм. Азыр өзүңөр жазасыңар. Андан сырткары сабактын темасы жана башкаларды көрсөтүп, кадимкидей түшүндүрүп, бул жерден набирать этип жазып койсоңор болот. Бирок мен азыр компьютерден отургандыктан, ноутбуктан менин клавиатурам бар. Ошол себептен мен жаза алам. Кээ бир телефондон киргендер жаза албайт экен. Алар үчүн мүмкүнчүлүк. Эгерде компьютерден колдонгон, бул жерди көргөзүп бир жолу кетейин. Мына бул жерден карандашты аласыңар да, карандаш менен чийип жазсаңар болот. Мынакей сүрөттөрдү көргөзүп, бул жерде например, бул жерге биз азыр мектеп деп жазсак, дагы бирөөлөр чийгилей башташты. Бул жерге мен азыр мектеп, бул деп түшүндүрө баштайм. Бул жерге кайра чийип, бул мектеп, окуучу жана башка ушундай кылып схемаларды түзүп алсак болот. Андан сырткары ким чийгилеп атат? Жазбай турсаңар, бул менин доскам. Силер анан өзүңөргө мүмкүнчүлүк берем, анан ошондо өзүңөрдүн доскаңарды колдоносуңар. Окей. Андан сырткары
Бул жерде указка бар. Азыр мына тексттен кийин сүрөт тарткан жер болду. Ал жерден андан сырткары печать деген жер бар. Ал жерден мындай стрелкаларды алып колдонсок болот. Андан сырткары жанында болгон функциялардын баарын баскылап көрөсүңөр. Так, тексттен оңду карай жылсак 1, 2, 3-чүнү басканда ошол жерде указка бар. Эгерде текстти жазып алган болсоңор, ондай кылып бул жерде бул деп темаңарды түшүндүрүп баштасаңар болот. Азыр мен кимдин бул жерде мен айтканды укпай бир нерсени колдонуп жаткан болсо, мен анда группадан чыгарып коеюн, таарынбаңыздар. Жазып аткандар. Андан кийин таарынбаңыздар. Чыгарып койсом таарынбаңыздар. Болду, бул доскабыз болду. Андан сырткары өзүңөр көрсөтмө курал жасап алган болсоңуздар, кагазга жазып тапшырмаларды же темаларыңарды доскага бул жерге жаза албай атсаңар, кагазга жазып кадимкидей эле ал жерден бөлүшсөңөр болот. Болгон сүрөткө тартасыңар дагы телефондон. Сүрөткө тартып туруп, ошол мен ортодогу көргөзгөн жашыл менен бөлүшүп окуучуларга көргөзүп бере аласыңар. Менин азыр бул көрсөтөм бир материалымды. Болгон материалым мен тамгаларды окуучуларга кантип үйрөтөт экенимди презентация кылып жазып алгам. Бул жерде алфавит деп жазылып турат. Андан сырткары ал презентациямды жүргүзүп койсом, мындай кылып тааныштырып, темамды сүрөттөр менен түшүндүрүп айтып берип баштайм да. Өзүңөрдүн презентация болбосо да сүрөт аркылуу эле бул мындай деп бул жерден мышкаңарды же колуңар менен көргөзсөңөр, мынтип стрелка менен эле көргөзүп түшүндүрө бере аласыңар. Эгерде текст түрүндө көрсөтөм десеңиздер, анда азыр дагы бир текстти ачып алайын дагы. Болгон эле бир ачык бир текст болсо, китептен деле сүрөткө тартып аласыңар дагы, китепти ортого мынтип коюп алсаңар болот. Китептери бар да, балдардыкы дагы, өзүңөрдүкү дагы. Сүрөткө тартып туруп, ортого бөлүшүп туруп, анан текстти окуп, бөлүшүп баштайсыңар. Кадимкидей бул жерлерге дагы жазса болот. Мынакей, кадимкидей жоопторун жазса болот, суроолорду түзсө болот, алмаштырса болот, тапшырмаларды аткарса болот, чогулуп аткарсаңар болот. Көрүнүп атабы? Да, көрүнгөн жок окшойт азыр. Менин бөлүшкөнүмдү. Так, бирөө менин доскамды тартып алып атат. Билгендер болсо, группага жөн эле кызыгып кирип алгандар, чыгып эле турсаңар болмок. Башкалар үйрөнүп алганга. Мүмкүнчүлүктү бербей жатасыңар. Башкаларга мүмкүнчүлүк берсеңиздер. Эгер билсеңер, бул жерден көргөзгөнүп, анда силер сабакты өзүңөр өткүлө, өзүңөр группага өтүп алып түшүндүрүп берсеңер жакшы болмок. Тоскоолдук болбосоңуздар. Укпай жатышат мени. Болбой эле баскылап атышат. Мен басып ачып кире албай калып атам кээ бир материалдарыма. Так, эми силерге текст көрүнсө, бул менин текстим. Бул жерге кадимкидей эле мен тексттерди жазып, жообун жазып, кадимкидей жоопторун жаза аламын. Ушундай тексттерди мурдараак даярдап алсаңар болот. Же болбосо китепке деле бул жерден китептин баракчасын сүрөткө тартып алган болсоңор, ал жерди дагы мынтип маркерлеп, бул сөздү азыр бөлөбүз, мындай кылып көргөзөбүз, алдын чийип кой десеңер дагы, ошондой мүмкүнчүлүктөр бар, ким Word менен иштегенди билсе. Болду. Бул дагы бир мүмкүнчүлүгү. Андан сырткары, эгерде силер китептен 47-чи барак, 54-чү тапшырманы аткар деп койсоңор, балдарды бир убакта экрандан көрө аласыңар. Аны экрандын оң жагындагы
оң жагында, эң үстүндө оң жагында экранды чоңойтуп кичирейт деген жерде бардыңарды бир кезде көргөнгө да уруксат. Бул жерде мүмкүнчүлүк бар. Баарыңыздарды көрүп чыксам болот. Канча киши отурганын. Азыр толук 100 киши отурабыз бул жерде. Так, болгон мүмкүнчүлүктөр. Ошондо бардык окуучулар бет маңдайыңарда турса, контрольный жаздырсаңар, же бир нерсе кылдырсаңар, жакшы мүмкүнчүлүк. Окуучу өзү жазып атабы, тапшырманы өзү аткарып атабы, түшүнүп атабы, же болбосо бир нерсени силер сүйлөп атканда бетин кандай кылып силерге карап атат. Кээ бирлөр барып бет башын тырыштырып барганда мимикаларды көргөзүп артты карап бир нерсе кыла берет. А бул жерде мүмкүнчүлүк бар ушундай кылып карап турганга. Самара, мен сизди чыгарганга туура келет. Мен азыр айткан болчумун, Самара. Кимде ким менден азыр тартып алып өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып баштаса, мен айткандан мурда. Же өзүңүз чыгып кеттиңиз, Так. Болду, ушул мүмкүнчүлүктөр окшойт дейм. Азыр эми суроолоруңарга жооп берсем болот. Азыр баарыңардын үнүңөрдү ачам. Уруксат берем. Бирок баарыңар бирден эле сүйлөшүңөр, өзүңөрдү бири-бириңерди ыйлагыла. Мен баарыңарды жүздүк бир угап бере алам. Балдарыңарды да тынчтасыңар. Болбой атса анда өзүңөр өчүргүлө. Болбойт экен. Сүйлөгүсү келгендер эле бирден акырын микрофонун күйгүзүп, сүйлөп, кайра өчүргөндү унутпасаңыздар. Дилфуза кол көтөрүп атат. Же кол көтөргөндү жөн эле карап көрдүңүзбү? Сизге сүйлөгөнгө уруксат берем, Дилфуза. Окей. Гүлсара эже. Микрофонуңузду кийгизип туруп, сүйлөп көрүңүз. Болдубу, болбой атабы? Окей. Батмажан Иманкулова. Микрофонуңузду бассаңыз, сүйлөгөнгө уруксат аласыз. Зура деген ким? Мен. Саламатсызбы? Сурооңуз барбы? Мен ошо жана башында эме айта албай, баштарын көрбөй калдым, досканы кантип ачканын, анан жана презентацияны кантип ачканынчы. Мен азыр муну видеого тартып жатам, сабагымды. Азыр сабак бүткөндөн кийин азыр баарыңарга кайра таратам, түшүнбөй калгандар. Макул. Окей. Такта Мерим. Сиздики сүйлөөңүз Батмажан эже. Мен окуучулар менен сүйлөшкөндө бир экранга экиден чыгып калат. Кандайчы болот? Кандай? Бир экранга экиден? Байланыштым эле да, бир экрандан экиден чыгып калат. Кандай бир экрандан экиден чыгып? Мисалы, бир класс боюнча өтүп атканда, 10-чу класстар аралашып кетип атат да, ал кандай болот деп аткан. Баарына сиз анда баарына бир номерди берип койгонсуз. Сиз бөлүп сиз деген баарына бир убакта сабак өтөсүз, бирок 2 класска бөлүп койгуңуз келип атабы? Жок, 8-чи классты койдум эле да, саат 2-ге. Ошол убакта башка 10-чу класс балдары подключен болуп калды да. Аларды чыгарып салыңыз анда. Чыгарып салсам болот да? Чыгарып салсаңыз болот. Мынакей, сиз бул жерде азыр сүйлөп атканда, экөөбүз сүйлөшүп атканда, үстүндө могу 3 точканы көрүп атасыз. Ким сүйлөп атса, ошол окуучунун деген экранына бассаңыз, ошол жерде 3 чекит үстүндө пайда болот. Ошонун алдынан
алдында ошол жерде башка функциялар чыгат. Эң акыркысы ошону чыгарып саласыз класстан. Макул, рахмат. Назгүл, менде дагы суроо бар да. Ага. Назгүл, меники микрофон Ооба, выключен болдубу? ооба, Гүлсара эже сизге уруксат берилди. Назгүл, мен Zoom'га Play Market'ten качать этип неме кылсам, жанагы анан кирсем пароль сурап атат да. Окуучуларымы кошо албай атам. Сиз Кандай өзүңүз кылсам кирсеңиз болот? пароль сурап атабы? Кайсы номер менен Өзүм кирдиңиз? кирсем. Анда сиз деген кирип атканда настройкага деген пароль коюп алгансыз өзүңүз. Унутуп калдыңызбы? Коюп алгам. Анда деген, аны деген деинсталляция деп коет. Аны полностью бул кайра көчүргөнүңүздү өчүрүп туруп, кайра жаңы көчүрүңүз. Кирип атканда ар бир детальды эстеп калгыла. Пароль бердиңерби, берген жоксуңарбы, же пароль жок ачык эле таштайынбы деп. Эгерде силерде телефонуңарда WhatsApp сыяктуу эле, WhatsApp'ты бассаңар эле WhatsApp ачылып калат да, ошол сыяктуу эле ачып койсоңор болот Zoom'ду. Басканда эле киресиңер, ачык болуп калат. Өзүңөрдүн настройкаларыңардан болот башында. Мен ошол моменттерин дагы эске алайын дагы, өзүм кандай кирип атканымды видео кылып туруп, андагы жиберейин, Ошондой кылсаң, ушул өтүлүп аткан конференциябызды кантип сактасам болот? Мен азыр жаздырып атам, азыр ошону коем. Рахмат. Жаздырып атканыңарды өзүңөрдүн сабагыңарды сакташ үчүн мурунки жашылдын жанында, айтпадым беле, жашыл 4 бурчтук бөлүшкөндүн жанында чат деп жазылып турат. Ошол жерге жазышкан жер. Жазышкан жердин жанында кичинекей тоголок нерсе басылып турат. Ошого бассаңар, үстүндө мүмкүнчүлүгү бар. Жаздырып алганга, сабагыңарды башынан аягына чейин жаздырганга мүмкүнчүлүк бар. Ошол кнопкага бассаңар эле жазыла берет. Назгүл эже, саламатсызбы? Чынар эже сүйлөдүңүзбү? Назгүл эже. Чынар эже сүйлөдүңүзбү? Суроңуз бар болсо? Чынар эженики жок окшойт, билбейм, же үнү чыкпай атабы. Назгүл эже. Саламатсызбы? Ооба. Эме да, мен телефондон кирип аткам да бул эмегечи. Ооба. Анан сиз записти сактап алса болот деп атпайсызбы? Ошо участникке басып, анан батабы? Ооба, азыр силер сактай албайсыңар. Бул менин конференциям. Болгон үчүн мен эле сактай алам. Башкалар сактай албайт. Биз өзүбүз организатор болсок сактай алат экенбиз да? Ооба. Бул эгерде силер сабагыңар кылып, окуучулар чакыргандан кийин же собрание кылсаңар мугалимдер менен, анда сохранить этсеңер болот. Ошол участникке кирип, чатты басып, дагы эмнени басат деп айтабы? Участникке кирбейсиңер. Жанагы ортодогу жашылды көрүп атасыңар го, 4 бурчтук бөлүшкөнчү. Ооба. Ошондон оңду карай жыласыңар. Оңду карай жылсаңар, биринчиси эле чат деп турат. Чаттан кийин кичине тоголок болуп турат. Так, Нуржан Аскаровна, мен сизди чыгарам. Нуржан Аскаровна. Өчүрүп койсоңуз. Саламатсыз эже. Канат агай. Саламатсызбы эжеке? Угуп атам Канат агай, сизди сурооңуз. Назгүл эже, сизге биринчиден рахмат айтмакмын. Анан мына конференциядагылар бир аз тартып сактасак, биз билбегендер кичине маалымат алып алсак дейм. Андан сырткары телефондон кирип атам да мен азыр. Телефондон ыңгайлуубу же ноутбуктан кирген жакшыбы? Ноутбуктан кичине көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрү бар. Өзүңөргө да ыңгайлуу болот, отурганда, кыймылыңарга, балдарды 20 кишини, 30 кишини бир көргөнгө мүмкүнчүлүк бир бар маңдайыңарда коюп алып, ким эмне кылып атканын байкап турасыңар. Рахмат эжеке. Назгүл, Майрам эже, сиз
сүйлөп атасызбы, Мен Сейилкан эже сүйлөп атам. Сейилкан эже сүйлөңүз. Саламатсыңарбы Назгүл? Кесиптештер Саламатсызбы? баарыңар тынчсыңарбы? Назгүл, биз да телефондон кирип атабыз. Сен жанагы тексттерди көргөздүң го, ошолорду кантип киргизебиз, кантип пайдаланабыз? Ошого жакшы түшүнбөдүм. Тексттерди мен мурда даярдап алгам. Экранга. Тексттерди мен мурда даярдап алгам. Экранда ачып койгом. Мен телефонумдабы же ноутбуктабы эң акыркы ачылган документтер жанакы ортодогу 4 бурчтук жашылды басканда стрелка өйдө болуп турганда эң биринчи акыркы ачылган документтер силерге мүмкүнчүлүк болуп көргөзөт. Ошого басып туруп астынан бөлүшөм дегенди, поделиться дегенди бассаңар, анда бөлүшүп ортого чыгып калат, баарына көрүнүп калат. Рахмат. Назгүл, саламатсыңарбы? Саламатчылык көрбөйт. Мырзагүл эже. Демонстрация экрана деген меники чыкпай атат да. Потому что бул жерде Нуржан Аскаровна отурат дагы, мына эми өчүрдү. Жантан бери мен ошо Нуржан Аскаровнаны таппай атам, көпчүлүктүн ичинен чыгарып коеюн деп. Силер менен сүйлөшүп аткан. Башка өзүбүздүн мугалимдер менен дагы ушуну проба жасадык да, анан чото меники такыр эле иштебей койду, демонстрация экрана деген. Телефондон кылдыңыз беле? Же Компьютерде отурам. чыгыш керек болчу, билбейм анда кандай болуп калган. Эгерде азыркы убакта мынакей бирөө башка бирөө кошулуп алган болсо, анда сиз бөлүшө албай каласыз да, башка бирөө кошулуп алса. Эки маалда эки доска ачканга мүмкүнчүлүк жок. Азыр өчүрүштү, азыр мен көргөзө алсам болот, мынакей. 4 ортодогу жашылды көрүп атасыз да? Көрүп атам. Эми сиз басып көрсөңүз ошол жерге. Доска сообщений, экран, скайп, анан iPhone деп чыкты да ушул жерде. Эми Сообщение деген бассам, анда вообще көрүнбөй койду. Мына Гүлсара эже сиздики мына чыгып атат. Мынакей ачылды сиздин доскаңыз. Так, вы не можете включить демонстрацию экрана, поскольку демонстрация экрана осуществляет другой участник деп чыкты менде. Сиз Гүлсара эжесиз, Мырзагүл эже, сиз Гүлсара эже ачып алды ошон үчүн. Гүлсара эже ачып алды ошон үчүн сиздики возможно. Так, ачкандай мен Сиз ачыңыз. Эч ким баспай, Мырзагүл эже ачат азыр. Мырзагүл эже басыңыз. Мынакей сиздики кайра чыгып кеттиңиз, кайра. Не удалось остановить демонстрацию экрана, попытайтесь еще раз позже, код ошибки 0 деп чыгат. Возможно, эме болуп атат. Помеха болушу мүмкүн, бул жакта аябай көп киши болуп атабыз. Жазгүл басып атат, мынакей Жазгүл бөлүштү азыр. Эндики көрүнүп атат мына, бирок мен өзүм чыкпай атат да. Анда бир маалда башкалар менен басып калып атасыз го? Рахмат. Дагы кимде суроо бар? Азыр баарыңар бөлүшүп баштадыңар. Атыңыз ким? Менде суроо бар. Назира. Угуп атабыз. Саламатсызбы? Мен бул математика сабагынан берем да сабак. Анан транспортер менен колдонгонду үйрөнө албай тургам, у доскадачы. Онлайн транспортер менен колдонсок болобу? Ооба, онлайн транспортер менен колдонсоңор болот. Материалдарыңар бар да, сайтка киргенди билесиңер, анан сабак берчү презентация кылабы ошол жака киресиңер дагы. Бул жерден окуучу балага материалыңарды бөлүшкөндө үстүндө азыр мен бөлүшөм бир материалым менен. Бул материалга кошулдум дагы. Азыр сизге уруксат берем. Атыңызды дагы бир жолу айтыңыз. Назира Galaxy деген сиздики, Назира. Galaxy деп турат окшойт, Назира эмес. Назира. Көрүнбөй атат, башка бир жактан өтөт окшойт. Атыңарды өзгөртүп албаган окшойсуңар. Силер Назираны көрбөй элем. Окей, мен башка бирөөгө эле берейин. Азыр мен бөлүшүп сизге деген азыр управленияны берсем, анан ошо транспортериңиз менен колдоно алат сиздин материалыңыз менен. Ал электронный транспортер, Ооба, электронный транспортер менен колдонгон. Бул жерде үстүндө жашыл, кызыл болуп атпайбы? Досканы бөлүшкөндө же материалыңарды бөлүшкөндө
Могу ким чие баштады менин материалдарыма? Мен көргөзүп атканда чибе кое турсаңар жакшы болмок. Так, жашыл, анан кызыл болгон жерге, кызыл болгон жерден бассаңар эле акырын ошол жерге мышкаңарды алып барсаңар, үстүнөн дагы бир мүмкүнчүлүктөр чыгат, функциялары. Ошол жерде кайра эле ошол жакта үстүндө управление пультом деген жер бар. Азыр мышкаңыз менен көрсөтүп бере аласызбы? Мен аны көргөзүп атам, билбейм, мынакей силерге көрүнүш керек болчу негизи. Көрүнүп атам, мынакей, мен тапшырган көрүнүп атат. Мына мышкам. Анан эми өйдөгө карай жылдым, эң үстүнө чыкканда жашыл, кызыл болгон кнопкаңар көрүнөт. Бирок азыр аны силер көрө албайсыңар го, мен бөлүшүп аткандыктан. Үстүндө мүмкүнчүлүктөр кайра функциялар чыгат. Кайра эле ортодогу бөлүшүү дегенди көрөсүңөр. Ошонун оң жакты көздөй жыласыңар. 1, 2, 3. Үчүнчүдө управление пультом дегенди басасыңар. Управление пультомду бассаңар, кайра окуучуларыңардын тизмеси чыгат. Ошондо бир окуучуга уруксат бересиңер колдонгонго. Ал окуучу сиздин тапшырыгыңызга азыр Асыл Турсуналиева сизге уруксат берем. Эми сиз менин мышкамды алдыңыз. Сиз эми могул жерге өзүңүз каалаган текстти жазсаңыз болот. Сизде телефонбу? Телефон. Телефондон азыр кое туралык. Кимде? Мырзагүл эже, сиздики компьютер. Мырзагүл эже, сизге да уруксат бердим. Могул жерге текст жазсаңыз. Мынакей, сиздики жазылып атат. Көрдүңөрбү? Мен управлениени берген үчүн сиз жаза аласыз. Ошол электронный транспортерди кайсы ссылкадан скачивать этсем болот? Математиканын материалдарын мен айта албайм, кай жерде кайсы бар экенин. Аны азырынча ар бир темага киришип айта албайм. Рахмат. Аны математиктерден группаларыңар бар болуш керек, ким кандай кылганын. Бирок карап көрсө болот. Интернетте көп мүмкүнчүлүктөр бар азыр. Рахмат. Кимде? Атыңызды айтсаңыз. Сыпайы. Мен Айнагүл. Макул. Угуп атам. Бул жерде биз телефон менен киргенде баарын бир убакта көрүүгө мүмкүнбү же компьютерден эле көрсө болобу? Жок, телефондон да мүмкүн. Оң жакта үстүндө галерея түрүндө кылып көрөсүңөрбү же бул сүрөттөрдү көрүүнүн да мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул төртөө эле көрүнүп атат да бир экрандачы. Анан ошондо телефон менен киргенде мисалы баардыгын мүмкүн ал деди бая. бир убакта киргенге мүмкүнбү? Бир убакыт киргенге мүмкүндүк бар. Көрсө болот. Ошо жерлерде эле мүмкүнчүлүктөрдү баскылап көрсөңөр. Ошо жерде баскылап көрсөңөр. Көрүнөт бирок канча. Менде суроо бар. Бере бериңиз. Ооба, сурооңузду угуп атам. Сотка менен кирем да, балдарыма. Zoom программасын балдарга кайсы жерде көргөндө карабайт эле, көрбөгөндө саптын карабайт да. Так, дагы бир жолу сурооңузду кайталасаңыз. Мен балдарга телефон аркылуу Сиздин үнүңүз жакшы болбой атат бизге. Сиздин сурооңузду дагы эле жакшы угуп алган жокмун, жакшы түшүнө алган жокмун. Мен балдарга сабакты телефон аркылуу өттүм. Программасын балдарга кантип подключение кылдырам ушул программагачы? Кайсы ссылка менен? Тебе подключение. Ушул группага кошулуш үчүнбү? Өзүңүздүн группаңызга чакырыш үчүнбү? Чакырыш үчүн да. Чакырыш үчүн экраныңызда оң жакта, телефондон болсо ортодо номер көрүнүп атабы сизге? Телефондун чалган өңдүү сүрөтүндө. Ортодо. Ошол номерге колуңузду алып барып туруп, же ошол жерде басып турсаңыз көчүрүлүп калат. Пароль деп турат, ошол жердеби? Ошол жерди басасыз. Басып турсаңыз көчүрүлүп калат.
Ошону WhatsApp'та группаңызга берип коесуз. Ой, рахмат. Сайт кылып таратып коесуз, киришет ошол аркылуу. Ошол ссылка менен эле кире беришет, көчүрбөшсө болот да. Жок, Zoom көчүрүлүү болуш керек. Анда бар деле алар ошо ссылканы берсеңер деле болот дагы, анан кирип баштаганда эле сен Zoom'ду көчүр деген өзлөрүнө сунуш келет. Өзлөрү көчүргөнгө туура келет анан. Группага кошулуш. Суроо берсем байлыбы? Ооба. Анан бир нерсе кызыктуу болуп атат мага. Сиздин экраныңызда сиздин кечеги дагы бүгүн дагы сүрөтүңүз өзүңүз эле чыгып, аркаңызда эч кандай неме көрүнбөй атат да. Аны жасап алгам. Бирок телефондо мүмкүнчүлүк жок. Ага. Телефондо мүмкүнчүлүк жок. Анан бул атайын профессиональный ноутбук ошону менен эле болот экен. Мен берки жөнөкөй ноутбугум бар, өзүмдүкү. Аны менен кыла алган жокмун. Мүмкүнчүлүктөр чектелген экен. Интересно болду да, кыймылдасаңыз дагы аркаңызда эч нерсе көрүнбөдү да. Кээ биркиде ошондой болуп калат, көрсөткүңүз келбей коет да, ошону сурайын дедим. Интересно болду да. Ооба. Саламатсыздарбы? Мен ушул группага кошуп койбосузбу? Эгер мүмкүнчүлүк болсо, мен башка коллегамдын эмесимен чыгып аттым эле да, байланыпчы. Жок, бул группа азыр бир эле жолку группа болот. Кайра бул группа жолуга бербейт. Мен жолугушууга ар бир жолугушуунун алдында жаңы номер берем да. Кайра бул номер менен да кире албайсыңар. Кантип кошулсак болот бул группага? Мен WhatsApp аркылуу группалар түзүп койгом, ошонун алдында эле номерди айтып, ошол аркылуу кирип атышат. Рахмат. Суроо берсем болобу? Ооба. Мен неме боюнча сурайын деп элем. Планированный встреча кылып атпайбызбы, конференциячы? Ошо заранее ссылкасын таштайбыз, да? Планированный болгон учурда любой момент Жок, любой убакта ачып кире албайсыңар. Менде өчүк болсо кире албайсыңар. Мен азыр бул конференцияны өтүш үчүн мен ар бир конференциянын алдында жаңы номер берип атам. А негизи силер кирип атсаңар, телефонго сактап алганыңар. Телефон өзүңөрдүн телефонуңарга сакталган бул основной деп коет да. Ошол номерге балдарыңар любой убакта кирип, бул силерден сураса болот, негизи сообщение түшүп калат. Бир эле номер берилсе. Ар бир группа үчүн, например, 10Б, 10А, 8А деп бөлүп коесуңар да. Силерге кадимкидей расписание түзүп алсаңар болот, көрүнүп турат, расписаниеде койгонго болот экен. Ошол убакта эле ачылат, бирок аларды коюп алсаңар. Башка убакта башка эч ким ача албайт, кире албайт. Заранее алар үчүн номер берип койсоңор дагы болот. Ошол жердин номери ошол бойдон сакталып калат. Расписание дегенди кайдан тапсак болот? Жана расписание деп кирип атпайсыңарбы? Ошонун жанында создать новую конференцию деген бар, войти деген бар, участвовать, же болбосо астында расписание деген жер бар. Ошо расписание деген жерди. Мен рахмат, мен кечөөтөн бери кирип атам, бирок экран чыгара албай атам да. Жазгангачы, телефондон кирип атам. Жазганга? Жанагы досканы бөлүшкөндүбү? Досканы бөлүшкөндө телефондон жаза албайт экенсиңер. Мүмкүнчүлүк чектелиптир. Анда деген кагазга, дептерге өзүңөр темаларды жазып, стрелкаларды коюп, бүт баарын даярдап алып, сүрөткө тартып туруп бөлүшүп, анан көргөзсөңөр болчу да экен. Мүмкүнчүлүк болот. Досканы жазса болот экен, бирок телефондо немеси жок экен да. Сиздин баягы графиктин ичиндеги жаза турган нерсе жок экен, ата доска чыгат экен, сүрөт тартканга болот экен. Жок, сүрөт тартканга болот, жазганга болбой калып атат да. Жазганга болбойт. Сүрөт тартканга деле каягынан чыгат? Азыр Марзия эжени болчу. Эме Назгүл, мына WhatsApp номерин жазып алсам болобу? Мен азыр бул ушул Zoom'ду түшүндүрүш үчүн группа чогултканда 770 киши чогулду. Кызыккан кишилер. Азыр ким 100 киши кирип кошулуп атат, болгону 100 кишиге эле мүмкүнчүлүк болду. Бул жерден жолукканга 3 жолу жолугу бергем.
ар бириңерге өзүнчө жооп бергенге убактым жетпей кетип атат. Мен өзүмдө сабактарым бар. Назгүл эже, могу безопасный специальный режим дегенде сиз киргизип койдуңузбу? Менин экрандагы мүмкүнчүлүктөрүм чыкпай калды да. Мен өчүрүп койдум. Эме Назгүл, WhatsApp номериңди жазып алсам болот экенби? Мүмкүнчүлүк барбы? Ошо мен сурап көрүңүздөр, бирок колумдан келишинче аракет кылам жооп бергенге, бирок жетишпей калам. Бир кезде 700-800 киши бир жазып атат. Эме WhatsApp номериңди жазып алсам болот экенби? Жазып алыңыз, жазып алыңыз. Айтып коесуздарбы? Саламатсызбы эже, компьютерден досканы кайерден тапсак болот? Компьютердин ортодогу жашыл 4 бурчтук стрелкасы өйдө карайт. Демонстрация экраны дегенби? Ооба, ошол жерден whiteboard деген жерден кошуласыз. Марзия эже, мен сизге азыр бул жактан жазып коем номеримди. Рахмат. Чат деген жерде чыгып атат. Мен өзүм киргенде уже кирип алат экенмин да ошол жерден. Бөлмөгечи, доскагачы. Ооба. Ошо демонстрация экранында баягы ноутбуктан бүгүн презентация кылдым көрсөттүм. Презентацияны мурда жасап алгам. Биринчи өзүмө экранды ачып алдым да, анан бөлүшөрдүн алдында ал биринчи болуп көрүнүп калды. Алло. Угуп атам. Мен мындай деп ойлоп атам да, жана биз окуучуларды группа кылып алганбыз го, классыбызга. Ошол группаны WhatsApp'тан ошону буга кантип которсок болот деп сурайын дедим. Кандай кылып? Окуучулардын группа кылып алганбыз. Мисалы үчүн 6-класс математика деп туруп 6-класстын окуучуларын группа түзгөнбүз да WhatsApp'та. Эми WhatsApp'та ошол окуучуларды толугу менен ошого кантип которуп алсак болот? Жок, бул жерге группаны түзүп кое албайсыңар. Бириктире албайсыңар. Эки башка программа болгондуктан мен дагы туташтыра алган жокмун. Кайгында кылып кирем да, сен жазып бергенде. Ошондой кылып эле, бул үстүндөгү өзүңүздүн номериңизди бересиз, ссылкаңызды бересиз тиги WhatsApp группаңызга. Ошол аркылуу өзүлөрү сизге кошулуп алышат. Сабак алдында. Ссылка ошондо ушунун ичинде калып калып атыр. Марзия эже, сизге жазып койдум чатка. Рахмат, алдым. Азыр ошо карап отурабыз сиздер. Ошол ссылканы окуучулардын группасына жөнөтүш керек да. Ооба. Бирок менчи окуучуларды WhatsApp'ына ушуну жөнөткөндө 3 окуучу неме болду да, байланышты. Акырындык менен уланса, бирге сау өтсөк болсо керек, биргеликте. Ооба, акырындык менен кошулат. Азыр Кыргызстанда дагы азыр связь аябай жаман болуп атат. Баары мурда мынча колдончу эмес, баары бир отуруп колдонгондо чындыгында күч келип атат. Баарында жакшы связь жок азыр. Азыр бул 100 кошулгандан силерге жакшы болгондор эле кошула алды окшойт. Жакшы связь бар болгондор эле кошула алды окшойт. Ошондой. Өйдө жагындагы номер скопирован болду, анан мен каяктан таап аны WhatsApp'ка жөнөтөм? Ошол жерден WhatsApp'тан эле текстти набирать эткен жерге дагы бир кичи узагыраак колуңуз менен басып турсаңыз, ошол копировать эткен текстиңиз чыгып калат, ошону коюп коесуз, ставить кылып коесуз. А бул кичинекей кулпу турган жерде, ошол жерге баса турасыз, ошол копия болуп туруп калат. Анан кайра WhatsApp'ка барып туруп, текст набирать эткен жерге кайра колуңузду коюп турсаңыз, текстиңиз чыгып калат. Белки скопирован буфер обмена деп эле чыгып атпайбы? Ошол да. Ошол жерде. Кантип жөнөтөм аны WhatsApp'ка? Текстиңиз түштү ошол жерге. Бул WhatsApp'ты ача албай атат. WhatsApp'тын өзүнүн эмесин ачыш керек болот. Кетинен чыгып туруп эле WhatsApp'ка апарып эле сайт кылып коебуз. Көчүрүлдү. Эми WhatsApp'ыңызды ачыңыз. Группаңызды ачыңыз. WhatsApp'ыңызды ачыңыз. Каалаган кимге жибергиңиз келсе ошону ачыңыз. Алдына сообщение жазчу жерге колуңузду алып барыңыз. Текстти набирать этесиз го. Ошол жерге баса турсаңыз, анан ошол жерге түшөт. Дагы суроо?
Тактап алды окшойбуз, суроолор жок калды окшойт. Өтүлгөн темалар видео запись болобу? Болот. Ортодогу жана доска менен бөлүшкөн жерден демонстрация экрана дегенден оң жакты көздөй жыласыңар. 1, 2, 3. Үчүнчүдө кичинекей тоголок белги болот. Азыр силерде көрүнбөй эле болуш керек, себеби бул менин конференциям болгон үчүн. Бирок силерге азыр көрүнбөйт. Өзүңөрдүн конференцияңар болгондо көрөсүңөр. Ошого басып койсоңор, компьютерге сактаймынбы же өзүңөрдүн флешкаңарга сактаймынбы деп сурайт. Ошону басып койсоңор, ошол жерге Ана видео кылып тартып алсаңар болот. Ана пулдун акчалуу. Эже. Назгүл. Угуп атам сизди. Назгүл, бул видеону сен сохранить этип коем дедің а бүгүнкү сабакты? Ошону мен азыр мына тартып атам. Азыр WhatsApp'тан эле көрө беребизби? Ошондо WhatsApp'ка түшүп да. WhatsApp'тан ссылка жөнөтөм. Азыр даярдап алып туруп, өзүм азыр сабактан кийин карайм, даярдайм. Макул, рахмат. Мен башында уланбай калдым эле да ошого сурап атам. Рахмат. Баалаганды кадимкидей эле өзүңөрдүн дептериңерге списокты түзүп алып эле мурдакы иштегендей эле иштей бергиле. Бул жерден эч нерсе жазбай эле койгула. Тиги иштеген өзүңөрдүн ишиңерди көргөзгүлө десек эле алар көргөзөт да, алар болот мүмкүнчүлүк. Окуучуларга ошентип эле айткыла. Үйдөн үй тапшырмаңды көргөз дегенде, телефонуна сүрөт тартып дептерин. Анан могу жерден демонстрация экраны аркылуу ортого коюп бөлүшүп көргөзсүн. Же сизге эле көргөзүп койсо болот. Рахмат. Назгүл, менде суроо бар да, жана телефон менен өтүп атканда экранда бир учурда 4 эле окуучу көрүнүп атат да, 4 эле киши. Аны кандай кылып көбүрөөк көрсөк? Эң үстүндө бул жерде көп чекит болгон жер турат, ошол жерде мүмкүнчүлүктү колдонсоңор болот. Бир канча жолу басып көрсөңөр, кандай мен бул жерден азыр мен 25ти бир көрүп атам. Экранды 4 эле болуп атат да? Телефон балким ошондой экран. Экранды перелистывать этиш керек экен. Галереядан сүрөттү көргөндөй кылып. Ошондо көрүнөт экен бардыгы. Оң жакта стрелка турат, ошо мен жылдырсам калган дагы 25ти көрүп атам. 25ти 4 жолу жылдырсам 100 тең көрүп атам. 100дөн бири көрүп атам. Телефондо мүмкүнчүлүктөр чектелүү болушу мүмкүн. 20сын бири көрө албайсыңар балким. Көрсө болот экен, перелистывать этиш керек экен. Ооба, ары жибирип көрдүңөр. Жакшы, рахмат. Перелистывать этиш керек экен, көрүп атам мен да. Оң жакта стрелка турат. Ошереки экрандагы сүрөттөрдүн четинде, оң жакта ортодо кичинекей стрелка. Ошого бассаңар ары карай эле башка сүрөттөргө жылып атат. Акыркы суроону уга алган жокмун. Назгүл, саламатсыңбы? Саламатчылык, угуп атам сизди. Назгүл, азыр ушул видеону таштайбыз дедің ғой бизге группага. Ошондо Zoom'ду кандай ачабыз, кантип киребиз, башкы этаптарын жакшылап көрсөтүп берсең, сенден сурамчы. Кошулгандардын баары тең азыр видеону даярдаймын дагы, анан группага бөлүшөм, баарын башынан баштап. Ооба. Zoom'ду эң алгачкы кантип эметебиз, ошолордон бери эметсек, башкалар менен дагы бөлүшөбүз да. Ооба, көчүрүп алуудан баштап. Кантип регистрация кылабыз, ошондон баштап видео даярдап туруп жөнөтөм. Ооба. Ошентип WhatsApp группага эле, Ооба, ооба. Ошентип койгулачы. Анан башкалар менен да бөлүшүп, башкаларга да көргөзүп, үйрөтүп, чогулуп, кайра өзүңөр дагы группа түзүп алып, жолугушуп, Zoom'дан ар кандай мүмкүнчүлүктөрүңөрдү текшерип көрсөңөр болот. Ошон үчүн айтып атам. Ооба, ооба. Чоң рахмат сага. Эми бизге ошону мисалы үчүн биз картайып алганбыз да, 50-ге 50ден ашып калганбыз. Ошону айтып атам да, шашпай, түшүнө турган кылып туруп, түшүнүктүүрөөк кылып туруп жөнөтүшүм макул. Мен бөлүп баардык детальдарын бөлүп
ар бир шагты түшүндүрүп айтып берип видео даярдап туруп анан жөнөтөм. Атайын бүгүн субботаны ушул видеолор үчүн алдым. Башка сабактарым жок, ошол даярдап туруп бүгүн даяр болбошу мүмкүн. Эртең күтүңүздөр, Назгүл, сен аябай сабырдуу экенсиң. Ушунча мугалимдин сөзүнүн баарын бирибиз сураганды кайра бирибиз сурап атабыз. Сага чоң рахмат, ишиңе ийгилик. Аябай сабырдуу экенсиң. Мугалимдер, силерге дагы рахмат. Ушинтип кызыгып, болбой ушу шарттарга карабай, кырдаалга карабай сабак өтөм деп, жаңы нерселерди үйрөнөм деп, аракет кылып балдарга билим берим деп аткандарыңарга силерге да рахмат. Назгүл, рахмат, ишиңге ийгилик. Эртең буюрса видеону жөнөтүп коесоң, дагы билбеген жерлерин үйрөнөлү. Ден соолугуң болсун, рахмат. Рахмат. Ден соолукта болгула. Ишиңизге ийгилик. Баарыңарга ийгилик. Рахмат, жакшы барыңыздар. Рахмат, жакшы туруңуздар. Үчүнчү группаны ачпайсыңбы? Уже 3 группа. Назгүл, дагы кире турган мугалимдер болчу, үчүнчү группа ачылабы? Жок, дагы бир группа ача албайм, бирок ошон үчүн мен видеону даярдап атам. Видеону даярдап бүткөндөн кийин Биз менен эле, анткени кире турган мугалимдер сурап атат да, эже ачпай атат деп, четтен айттым, ушу сенин сайтыңды бергем, ушул аркылуу киргилет. Ар бир үйрөнүп алган, вот ана 100, кече 100, мурдагы 100 болсо, ошондон 50 эле киши үйрөнүп алган болсо, 50сү өзүнүн ары дагы 4-өнү бере турган болсо, 200 болобу? Анан ушул көбөйүп кетип үйрөнүп аласыңар. Мугалим бизде үйрөтө беребиз. Мугалим бизде үйрөтө беребиз. Дагы сабагыңыз болобу? Жок, сабагым болбойт. Бул акыркысы убактым жок, өзүмдүн да сабактарым бар. Ушул 3 күндү бөлүштүм эле, атайын. Эми калгандарын баарын азыр видео кылып даярдап алып, анан бөлүшүп коем. Сиз дагы саат 5те болобу? Чоң рахмат. Жакшы туруңуздар. Болду, эми өчүрүп атам. Жакшы туруңуздар. Назгүл, эми WhatsApp'тан суроолоруңуз болсо берип турсак болобу, Назгүл? Мен бардык суроолорду видеонун ичине камтыганга аракет кылам. Такыр эле болбой баратса көрөбүз. Эртеңки саат канчада башталат сабак? Сабак эртең болбойт экен. Эртең видео жөнөтөт экен. Рахмат. Саламатта болуңуздар, жакшы туруңуздар. Болду, өчүрдүм. Саламатта болуңуздар, рахмат, Назгүл, рахмат. Ой.